Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан эфирден жолугушуп жатабыз. Жалпы тема боюнча бул жарандык коомдун уюмдары үчүн жагымдуу чөйрө. Ал эми бүгүнкү күндүн темасы үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттин иштери боюнча сөз болмокчу. Бүгүнкү биздин конокторубуз Урмат Казакбаев, Жарандык союз коомдук бирикмесинин тең төрагасы, Бакен Дусалиева, аялдарды колдоо борборунун директору. Урматтуу коллегалар, бүгүнкү берүүгө келип бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп азыр түшүнүктүү жылдын аягы, отчеттор, проекттер бүтүп аткан кез, жолугушуулар болуп аткан кез, ошого карабастан убактыңызды таап келе бергениңиз үчүн, убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Эми бүгүнкү биздин темабыз түшүнүктүү болду да. Үй бүлөлөрдөгү болуп жаткан зордук зомбулук жыл сайын көбөйүп жаткандыгы жөнүндө статистикалар көрсөтүп жатат. 2003 жылы март айында 62 номер менен үй бүлөлүк зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Бул биринчи мыйзам. Ал андан кийинки өзгөртүүлөр менен 2017 жылы 63 номер менен ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы өзгөртүү менен кабыл алынган болчу да. Бул мыйзамда эң негизгиси үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан кандай сактоо. Эң биринчи мага жакканы бул убактылуу коргоо ордерин жөнүндө сөз айтылганы. Бул 2003 жылкы закондо айтылган. Анан кийин 2017 жылкы закондо андан ары улантылган. Анан кийин кризистик борборлор жөнүндө айтылган. Биз билебиз, бул убактылуу коргоо ордери эң негизги жанагы зордук зомбулукка кабылган жаранды убактылуу коргоо мамлекет тарабынан эсептелинет. Ал эми жана кризистик борбор деп атабыз. Ал болсо үй бүлөлүк зомбулуктан жабы тарткан адамдарга убактылуу жай табуу, ошол жерден медициналык, укуктук, психологиялык жардамдарды алуу менен убактылуу бир нече күндөргө ошол жерден башка калуу болуп эсептелинет. Эми бул мыйзам боюнча дагы үй бүлөлүк зомбулукту кандай кылып жеңсеңиз болот? Жергиликтүү комитеттер түзүлүп атат бул боюнча. Алардын милдети кандай? Айыл жергесинде көпчүлүк жерлерге Урмат кыдырып келди. Ошол боюнча сөз айтам. Жергиликтүү комитеттер түзүлгөнүнө жерлерде 3 жыл болуптур, 2,5 жыл иштегенде. Албетте, 2020 жылы пандемия убагында иштер кичине токтоп, жалпысынан түзүлгөндөн баштап 2,5 жыл болуп кээ бир жерлерде. Ал эми кээ бир жерлерде жаңыдан эле мындай күчүнө кирип, жаңыдан эле иштеп башташты. Бирок документтер бар, баягы кагаз жүзүндө түзүлгөн. Иш жүзүнө келгенде жаңыдан иштеп башташты. Бул азыр пилоттук түрдө жүрүп атат бир нече айлык өкмөттөрдө. Биз баягы иштеп аткан 12 айлык өкмөт, Нарын областында 4 айлык өкмөт, Чүй областында 4 айлык өкмөт, жана Ош областында 3 айлык өкмөт, 1 Кара Суу шаары. Буга чейин дегеле мамлекет өкмөт тарабынан кабыл алынган токумга токтосок, таянып кетсек, ал жерде жазылган бүт айлык өкмөттөрдү түзүш керек депчи. Бүт жергиликтүү милдеттүү түрдө. Бирок ошол биз 12 пилоттук айылдык аймакты алдык. Ошол жерге барып, ошол жерде кайсы эле түзүлгөн, түзүлө элек болсо түзүп, же түзүлгөн болсо аны жакшыртып, баягы комитеттин мүчөлөрүнө өзгөртүп, кээ мүчөлөр баягы иштебей калган мүчөлөр бар. Ошентип, андан тышкары изилдөө жүргүзсөк, кандай сабактар керек, кандай семинар, кандай тренинг, кандай маалымат жетишпейт деп сураганда,
көбү ошол юридикалык жактан маалыматтар сураган. Юридикалык жактан сабак өткөрсөң жакшы болот эле. Жана үй бүлөлүк зомбулуктун түрлөрү кандай болот? Үй бүлөлүк зомбулук болгондо түрлөр болот, физикалык, психологиялык. Мисалы, психологиялык жактан зомбулук болгондо биз комитет мүчөлөрү катары эмне иш кылабыз, кандай реакция беребиз, кандай алар мисалы келгенден кийин жардам сурап келгенде биз кандай жардам бере алабыз деп ошол жөнүндө сабактар өткөрүп берсеңер жакшы болот дегенден биз ушундай модульдарды даярдап, сабактарды даярдап өткөрүп келдик. Эми алакы жалпы эле зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук. Алакы өтө начар экен. Дейли ушу зомбулуктун саны өтө көп экен. Сиз жогоруда айткандай эле 2 эсе өсүп 2020-жылы. 2021-жылы жарым жылдагы саны 2020-жылдын 80%-на уже барып калды. То есть 2021-жылдын аягына чейин биз статистиканы алабыз буюрса. 2020-дан дагы көп болот. 30%-га дагы көп болушу мүмкүн. Бул баягы ички иштер органдарына кайрылгандар, бизге белгилүү болгон журналдарга регистрация каттоодон өткөн эле случайлар. Өтпөгөндөрү 10 эсе көп болушу керек биздин байкообуз боюнча. Бул баягы көбүнчө бул жана физикалык зомбулукту көп катталат. Сексуалдык менен психологиялык, экономикалык, психологиялык зомбулукка эч көңүл бурбайт. Анткени элдер түшүнбөйт бул ошол. Бул көрсө экономикалык зомбулуктур да, бул көрсө айырмасын көрүп билишет бар. Карапайым эл жалпы жарандар. Албетте комитет мүчөлөрүнө сабак өттүк, алар түшүнүгү бар. Ал эми сексуалдык зомбулук бул вообще мисалы бир случай болгон. Эме болду, бир ушул сабак милиция кызматкери идем деп коет. Ушул айтылат. Менде ушундай болду, бир мектепте окуган бир кыз кайрылды. Ушундай сексуалдык зомбулук болуптур. Сексуалдык ыдык деп коет. Ыдык харасмент. Ошондой болуптур да. Домогательство деп коет орусча. Ыдык болуп анан ошо идемди милиция кызматкеринин ошо идем кызы кайрылыптыр ошол мектепте окуган. Ушундай болду. Ишенип айткан экен. Мен только сизге эле ишенем. Башка эч кимге айта албайм. Мен апама да айта албайм, эч кимге айта албайм, айтпайм дагы. Только сизге айтып атам. Ошо айткан үчүн эле мага кичине жакшы болду. Мен сиз дагы ушул жөнүндө көйгөйдү билет экениңизге мага кичине мындай жакшы болуп атат. Менден башка бирөө айтканыма да мага кичине жеңилдик берип атат. Бирок эгерде сиз ушул маалымат бул жерден чыгып кетсе, мен өзүмдү өмүрүмдү кол салып суицидке барам деген аябай ушинтип айтыптыр да. Ал милиция кызматкери албетте жүр психологко барайлы, жүр мен өзүм алып барып келейин. Жүр десе жок болду, сизге эле ишенем, башка эч кимге ишенбейм деген случай болуптур. Айтпай жүргөн, мен көрүнүшү, айтпай жүргөн, коркуп, өзүнүн жаман сезип, ушундай сексуалдык жактан зомбулук болгон нерсе бул адамдын өмүрүнө кийинки келечектеги 20-30 жылдагы өмүрүнө аябай чоң таасир тийгизет. Терс таасир тийгизет. Бала ошонун айынан көп оорулар да болот экен. Бул анткени баягы өзүнө кармап жүргөн нерсе, таарыныч, баягы стресс, шок нерсе өзүнө ичине кармап жүрсө, ошол көп ооруларга алып келет экен. Бул биринчиден. Психосоматика деп азыр көп айтылат. Андан тышкары жашоодо баягы мындай эл менен сүйлөшүүдө эркектерден коркуп, деги эле өзүнүн оюн айта албай, жок деп өзүн коргой албай, мисалы бирөө жактан кол салуу жөнүндө коркунуч нерсе болсо өзүн коргоно албай, унчукпай эле баш ийип эле, баары макул болуп эле, ушундай болуп чоңоюп калат экен балдар.
будан бул баягы эң мындай көзгө көрүнүктүү эле нерсе. Көзгө көрүнгөнүн ичинде эмне болуп атканы, баягы суицидке барган адамдар көп жаш балдарында ошонун айынан болушу мүмкүн. Ушундай көп нерселер баягы билим берип атат. Силердин борбор аялдар комитеттери менен аялдар менен иштешет. Ошондо силерге ушундай окуялар менен кайрылышабы? Силер ушундай кайрылуулар болгондо кандай жардам бересиңер? Көпчүлүгүндө эми үй бүлөлүк зордуу зомбулукта аялдар негизинен аялдар зомбулукка тартылат. Анан жабыркаган эң негизгиси бул аялдар болот. Силердин борбор кандай иштерди алып барат? Ошол биздин уюм аялдардын укугу боюнча 25 жылдан ашык иш жүргүзүп атат. Анан азыр эле Урмат айтып кеткендей, жана аялдарга карата зомбулук боюнча, зомбулуктун алдын алуу боюнча, же болбосо ушул боюнча мындай кылмыш жаза кодексине сунуштар кирип, же болбосо ушул мыйзамдардын чыгышына дагы ошол мен биздин эле уюм деп айткым келбейт. Бардык аялдар кыймылы деп аталган ошол неформалдуу кыймыл бар. Ошол кыймылда ошол эксперттер, гендердик эксперттер, юристтер, анан ошол аялдардын укугу боюнча иштеген уюмдар болуп бир 80дей мүчөсү бар. Анан биз ошолор менен чогуу иш алып барабыз. Анан 2010-11 жылдан баштап эле ошол ала качуу боюнча ошол демилгени көтөрүп чыгып, анткени биздин Караколдо дагы ошол өкүлчүлүгүбүз бар эле, филиалыбыз. Анан ошол дагы партнер дагы, анан долбоор боюнча бизге филиал болуп иштеген лидер деген уюм бар эле. Анан ошол уюм менен чогуу кыздардан жана суицид болду да, ошондой эркине каршы ала качканда ошо отурбай суицидке барган удаа 3 кыздын өмүрү кыйылды. Анан ошондо биз ошо студенттерди кошо чакырып, жогорку кеңешке дагы бир нече кайрылууларды жасап, факс атака жасап, анан ушул мыйзамды мындай жылдыруу боюнча иш жүргүздүк. Анан 13 жылдын башында гана, 12 жылы кабыл алынды дагы, анан президент тарабынан баягы ишке киргени 13 жылдын январы болду да. Ошентип ала качуу жөнүндө токтотуу боюнча мыйзам чыкты. Бул мыйзамды чыгарардан мурда коомчулуктагы бизде абдан катуу талкуу болду, тоскоолдуктар болду. Бирок ошол жанагы Манас эпосун талкуу изилдөөчүлөр, акын жазуучулардан, илимий кызматкерлерден, тарыхчылар менен да сүйлөшүп, бул салт эмес экенин далилдеп чыгышты. Анан ошондон кийин гана мыйзам кабыл алынды да. Же болбосо бул ага чейин салт деген тоскоолдуктар менен турушкан. Бирок андан кийин дагы жашы жете элек кыздарды күйөөгө берүү боюнча бул көрүнүш дагы абдан күчөп кеткен. Жанагы демографиялык изилдөө боюнча караганда жаш жете элек кыздар төрөт учурда көбүнчөсү ошо набут болуп атышкан да. Төрөт учурдагы өлүм, энелердин өлүмү көбөйүп кеткен. Ошону изилдесе ошо жаш жете элек кыздар. Ошолордун балдары дагы баягы ден соолугунан да зыян тартып, же болбосо чарчап калган учурлар көп болуп, анан ошону токтотуу боюнча дагы ошол жакшы бизде жогорку кеңеште айым депутаттар көбөйүп кичине, анан ошол айым депутаттардан жогорку кеңештин депутат айымдарынын форуму деп форум түзүлүп, анан алар ошол гендердик мыйзамдарды илгерилетүүгө абдан көмөктөш болушту да. Биз 2019 жылы ошол жаш жете элек кыздарды күйөөгө берүү боюнча мыйзамдын иштешин мониторинг кылдык. Кылсак абдан жакшы эле кыскаруу болуптур. Бирок ошол мыйзамдын бар экенин билбеген үй бүлөлөр дагы бар экен. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин абдан чоң Кыргызстан боюнча маалымат кампаниясы өткөн. Анан жең ичинен, өзгөчө түштүк жергесинде жең ичинен коомчулукка билгизбей, тымызын гана берүү учурлары дагы бар экен, ал жок эмес экен. Анан дагы мени өкүндүргөн бир нерсе, ошо прокуратура кызматкерлери, милиция кызматкерлери, анан баягы коомчулук менен мониторингде эме кылдык да, пикир алмаштык.
Ошондо ошол прокуратура кызматкерлери, милиция кызматкерлеринин бардыгы тең баягы менталитетке абдан берилишкен да. Мисалы үчүн нике кыйган адам имамды кантип соттойсуң? Же болбосо ал жашы келип калган киши экен, улуу аксакал кишиге антип айтууга болбойт деп биринчи орунга ошо менталитетти коюп, андан кийин анан мыйзам да. Ошондой учурларды дагы көрүп чыктык. Анан бирок жакшы ийгиликтүү болду. Ошол мыйзамдын чыкканы кыздарды дагы эрте күйөөгө берүү процесси биртоп эле азайды. Бул болсо бул адамдар колунан берип атса, макулдугу менен. А бирок ала качуучу? Ала качуу дагы кыскарды. Бирок такыр эле жок болду деп айтуудан алысмын. Анткени быйыл эле мынакей Айзада Касмалиева деген кызды ала качып баратып өлтүрүп коюшту. Бурулайды өлтүрүп коюшту. Бурулайдын дагы жанагы стрит-арт сүрөтүн ошо биздин уюм тартты эле. Анткени ошо жаштарга таасир этип, ошо жаштар ала качпай өз эрки менен, Конституцияда жазылгандай, өз эрки менен ар бир адам баягы өзүнүн жан жолдошун өз эрки менен тандап алыш керек, өз эрки менен турмуш куруп, турмушка чыгыш керек да. Ошол жөнүндө жашы жеткенден кийин мыйзам 18 жаштан жогору. Анан ошо боюнча ошо студенттерге, жаштарга ошол Бурулайдын сүрөтүн тартып, анан ошол жерде чоң компания өткөздүк эле. Андан кийин бул ала качуу азыр быйылкы жылдын ушул күнүндө 200 ала качуу учуру катталды деген бар да, Кыргызстан боюнчачы. Кыргызстандын түрдө кайсы жерден берилген маалымат? Бул маалыматты биз кризистик борбордон алдык да. Ошол кризистик борбордо ошол борборго кайрылгандардан же болбосо МВД менен алар тыгыз иштешет да. Ички иштер министрлиги менен тыгыз иштешет. Мына биз көбүнчөсү ошол мыйзам чыгаруу деңгээлинде ошол гендердик саясат боюнча иш алып барабыз. Андан тышкары сиз айткандай аялдардын кеңешмеси, жана женсовет деп коебуз. Ошолор менен дагы иштешип, мына быйыл дагы ошол жаңы ошол женсоветтерди күчтөйлүү деп турган учурубуз. Алардын суроо талаптарын жаңы эле баалап бүтүрдүк. Анан буюрса биз ошол аялдар комитеттерине, кеңешмесине жанагындай иштегенге атайын документ, жобо иштеп чыгып бердик. Анан эми алар ошол жобонун негизинде иш алып барса болот. Ошол эле айымдар, активисттер жергиликтүү жанагы зомбулуктун алдын алуу комитеттерине киришет, аксакалдар сотторунун курамына киришет. Анан коомчулукта ошол кенен иш алып берет. Бул аялдардын кеңешине көңүл бурган себебибиз, бул сайыз учурдан бери эле мындай институт бар. Анан бул институтка эл ушундай институт, ушундай иш алып барат деп мындай элде аң сезиминде бар. Ошон үчүн алардын аброю мындай эл менен иштегенге мындай мүмкүнчүлүгү кененирээк да. Ал эми алдын алуу, зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер жаңы түзүлгөндөн кийин силер женсоветсиңерби или кайсы комитетсиңер, или жанагы ден соолук комитетсиңерби деген учурлар дагы бар экен. Бирок ал жакта ал комитеттин мүмкүнчүлүгү жакшы да. Анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын органдарынын приказы менен ошондой комитеттер түзүлөт да. Ал комитеттердин түзүлүшүнө, иштешине, аларга шарт түзүп берүү бул айыл өкмөттөр милдеттүү. Анан алар менен айыл кеңеш дагы жакшы иш алып барыш керек. Анан быйыл болсо 30 жергиликтүү депутаттардын курамында 30% ашык аял депутаттар келгендигине байланыштуу ошол зомбулуктун алдын алуу комитеттери менен, ошол аялдар кеңештери менен мындай жакшы иш алып барууну алар өздөрүнүн планына киргизди, депутат айымдар. Эми аларды колдоп, мүмкүнчүлүк болсо ошо гендердик саясатты илгерилетүү боюнча кичине мындай бюджет караштырып дегендей ушундай иштерди жасайлык деген алардын планында бар. Бул Айтылып кеткен мыйзамдар ала качуу боюнча жана үй бүлөдөгү зомбулук боюнча кабыл мыйзамдар эми убактылуу эле кабылданды, керек болгондугу үчүн кабылданды деп ойлойт. Бирок ошол өкмөт ошол
ушул закондорду кабыл алуу мененчи демек ушул көйгөйлөр бар экендигин мойнуна алып атат да. Мойнуна алып атат. Бул деген ошол эле ала качуу, ошол үй бүлөдөгү болгон зомбулук адамдын укугун тебелөө, адамдын укугун бузуу бул саналат. Бирок көпчүлүктөр мындай белгилеп атышат да, бул закондор толук кандуу иштеген жок депчи. Анткени баягыдай эле үй бүлөдөгү зомбулук болуп атат. Бул жалгыз эле аялдардын сабоо менен гана чектелбестен кар картаңдарга дагы болгон мамиле дагы болушу мүмкүн. Балдарына болгон зомбулук дагы ошонун ичине кирет. Ал эми ала качуу бул жөнүндө эми сөз жок да, мындайча айтканда. Баары бир бул бар. Анан кийин бул көп сыздануу пайда кылат да. Бул айтылат да, өкмөт үчүн приоритеттүү тема эмес депчи. Ушул темалар приоритеттүү эмес деп. Эмне үчүн мындай деп айтып жатам? Анткени айтып атышат, жана улуттук угуу болгон экен 2008-жылы июнь айында биринчи анан акыркы жолу дегендей. Ошол угуу бул маселени боюнча угуу болгон жок экен. Гендердик институттар түзүлгөн жок деп атышат. Анан кийин ошол закондун иштеши үчүн ошол эле ала качуу боюнча, ошол эле үй бүлөдөгү зомбулук боюнча закондорду сөзсүз бюджеттен акча бөлүнүшү керек. Ал тарабынан начар болуп атат да. Анан кийин акыркы статистикалык маалыматтар толук эмес, же болбосо мындай последовательность жок деп атат да. Анан кийин дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол үй бүлөлүк зомбулук менен иштей турган, ошол эле биздин эң биринчи кайрыла турган бул укук коргоо органдары. Ошолордун ушул жактан даярданышы абдан начар деп атышат. Көпчүлүктөрү ошону билбейт дейт. Эгерде милицияга кайрылса, койдуңузчу, азыр силер урушсаңар, патруль табыша аласыңар, ошон үчүн эме арызыңарды кабыл албайбыз, бара бергилечи дегеним. Эми азыр былтыртан бери жана Эртукка киргенден кийин кичине жеңилирээк болуп калды дечи, бирок ошондо дагы баары тең барбайт. Милиция кайрылганда балким жөнөтүп аткан адамдар да болот экен да, ошол эле милиция кызматкерлеричи бара бергилечи депчи. Мына ушул боюнча силер кандай деп ойлойсуңар? Ушул мен азыр айтып кеткен учурлар боюнча барбы ушулар? Биздин экинчи ошол жогорку бийлик, ошол азыр министрлер кабинети болуп калды, жогорку кеңеш. Мына ошол деңгээлде бул маселелер жакшы эле жеткизилет. Мисалы үчүн мыйзам чыгыш үчүн биз адегенде изилдөөлөрдү, статистикалык маалыматтардын баарын чогултуп туруп, анан далилдөөчү фактыларды бермейинче бул мыйзамдарга көп көңүл бурулбайт. Анан жанагындай далилдөөчү фактылар көп болуп, далилдөөчү база бар болуп, же болбосо изилденген атайын маалыматтар болгондо гана, анан ошондо гана алар эсине алышат да, ушундай турбайбы, ушуга көңүл буруш керек экен депчи. Анан биз деген жөн эле бир эле эмени айтпайбыз да, мисалы үчүн жаш жетелик кызды күйөөгө берүү менен энелердин өлүмү көбөйдү десек, аларга эчтеме айтпайт. Эгерде биз төрөт курактагы аялдардын саны аз, төрөттөн калган аялдардын саны көп. Эгерде бизде жанагындай төрөт учурда өлүм көбөйсө, бизде төрөт азаят дагы калктын саны кескин кыскарат. Калктын саны кескин кыскарса, бул тышкы коркунуч дагы болот Кыргызстанга деп мындай Кыргызстандын деңгээлинде айтыш керек. Анан эркек депутаттардын өздөрүнө тийиштүү учурду да айтыш керек да. Мындайда жанагы эгерде бизде жанагындай жаш кыз келиндер төрөттөн көп набут боло турган болсо, бизде жанагы Памирдеги кыргыздардай болуп, аялдардын саны кыскарат дагы, эркектердин үйлөнүшүнө бул тоскоолдук алып келет. Анда ошол мурдагы Турцияда, ошол эле Афганистанда эркектер 40 жашка чейин үйлөнө албай жүрүшчү. Ошондой көрүнүш бизде да болуп калышы мүмкүн да. Анан бир жанагы көйгөй экинчи көйгөйдү алып келерин далилдегенден кийин алар ой бул маселени карайлык деп ошондой дагы көңүл бурушат да. Бул ушунда жогорку кеңеш менен иштегенде ошол бардыгын эле ошол далилдөөчү фактыларды беребиз, статистиканы беребиз. Анан кабинет министр мурунку өкмөт болсо ошол зомбулуктун алдын алуу боюнча жанагы
сот заказ дегенди караганда ошону мурунку эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болчу. Азыр ошол министрлик дагы ошол боюнча координатор эле да. Анан бизде министрлер алмашат, бийлик алмашат, структура алмашат. Ошону менен баягы бири башталган иш аягына чыкпай калат, каралбай калат. Анан бизге бийликке келген адамдардын дагы бул боюнча компетенциясына көз каранды. Ошон үчүн жанагы бул маселелер өкмөт үчүн приоритеттүү болбой калганы да ошол. Эгерде өкмөт деңгээлиндеги адамдар эл кыдырса, эл аралабай илгерки хандардай болуп, ошо элдин арасында көйгөйлөрдү көрүшсө, анда алар башкача чечим кабыл алышмак деп ойлойм. Бул экинчи учур. Андан кийин биз дагы бир аларда кээ бир эми таарынышпасын, чала сабат саясатчылар айтышат да, булар эмполордун көз карашы, анан кийин жанагы чыгыштан, батыштан келген көз караштар, анан ошолордун акчасы деп элечи. А чындыгында биз деген эгерде башка өлкөнүн саясаты менен иштесек, бизди эч жак эле мындай кысып мындай камап да коюшмак да. Анан биз деген өзүбүздүн өлкөбүздүн саясаты үчүн, өзүбүздүн элдин талабы менен, көйгөйү менен иштеп аткандыктан алар бизге жолтоо эмес, жардамдаш болуш керек эле да. Жардамдаш болуп, биз ошол мамлекеттин программасын, пландарын ишке ашырууга аракет кылып атабыз. Биз дагы башка мамлекеттерден кем калбай өнүгүшүбүз керек да. Биздин коңшу мамлекеттер кандай өнүгүүдө? Ал эмес, мен айтам, аймагы жагынан, территориясы жагынан кичинекей, бирок калкынын саны көп. Тажикстандагы уже өнүгүү жактан бизден алдыга жылып баратат да. Анан бул биз үчүн дагы бул көйгөй маселе. Өнүгүү тең болуш үчүн бизде гендердик тең салмактуулук болуш керек. Гендердик тең салмактуулук ошо эгерде аялдар жагы бизде көйгөйлүү, аялуу болуп турса, кантип өнүгөбүз? Ошол өнүгүү үчүн ошол эркектер жагы да, аялдар жагы дагы тең алдыга жылыш керек. Ошондо өнүгүү болот. Сөзүндө сурасага. Анда сиз мындай бир катырлуу катары айтып атасыз. Биздин бийликтеги отурган адамдарга мен дагы кошулуп кайрылып кетем. Ушу биз мисалы жарандык коомдун өкүлдөрү бир кандай көйгөйдү айтып, же болбосо көйгөйдүн артынан ошондой кантип чечиш керек жолдон айтканда, биздин баягы кемчиликтерди издебей, сиз тура айттыңыз, ушу жардамдаш болуп, кайра чогуу чечсек, анткени мамлекетте казынада акча жок, мамлекет биздики аябай жаңыдан саясий абалды жаңыдан туруктап келе атабыз. Туруктап келе атканда эле кайра кулап калабыз. Эми ушундай болуп атат. Эми ушундай оор абалда бири-бирибизди чукпай, кемчиликтерди издебей, андан көрө кол кармашып, ушу көйгөй чын эле абдан чоң көйгөй. Мисалы Россияда же башка мамлекеттерде миллионго жакын жарандар учурат, ал жарандардын көбү жаштар. Бул да чоң аябай көйгөй. Ал жактагылар кандай жашап атат, кандай абалда жашап атат. Бир үйдө 10-15 аялы, эркеги да аралашып жашап атат. Алар кандай бири-бирине кандай ал жакта зомбулук болуп атат, ал зомбулук болсо алар каяка арылат. Бул да аябай чоң көйгөй. Өзүнчө чоң көйгөй. Эми бул аял эркек дебей, мындай үй бүлөнү карайлы. Аял эркек, жаш бала же кары деп бөлүп, просто мындай жалпы үй бүлөнү карайлы. Мурун мен окутканда үй бүлө бул мамлекеттин, бул бир үй бүлө бул кичинекей мамлекет деп түшүнчүм. Ошол ар бир үй бүлө бул мамлекеттин баягы кирпич сыяктуу, бир чоң зданиянын кирпичи сыяктуу ар бир үй бүлө ошондой бөлүгү да, бир чоң бөлүгү дегендей. Мен мурун ушундай айтканда мен түшүнбөй, азыр эми түшүнүп баштадым. Анткени үй бүлөдө ал акыбал жакшыртпай болсо, атасы апасы бир үй бүлөдө, бир жерде, Россия же башка жака кетип калбай, бир үй бүлөдө чоңойгон жаш балдар, ошол үй бүлөдө чоңойгон балдар сүйүүгө бөлүнүп,
поддержка бар, алардын кароосу жакшы. Ички сырын айта алат. Ички сырын айта алат, бири-бирине болгон ишеними, ата энесине болгон ишеними, ошондо чоңойгон балдар көп жетишкендикке жетет экен. Ал үй бүлө дагы абдан мындай жакшы аял жагынан дагы, эркек жагынан дагы бири-бирине болгон мамилеси, сүйүүсү жакшы болсо, ошо биздин балдарыбыз биз балдар ата энени көрүп эле, кайра ошол көргөн нерсени алып эле кайра өзүбүз ошондой үй бүлө курат экенбиз. Эгерде биз жашаган өзүбүздүн үй бүлөбүздө сүйүү, жакшы мамиле, бири-бирине урмат сый болгон болсо, биз үй бүлөнү дагы кийин өзүбүздүн үй бүлө ошондой апабызга окшоштуруп, ошондой моделди кайра өзүбүздүн үй бүлөбүзгө алып барат экенбиз дагы. Мисалы балдар болсо апасына окшогон, мындай бул баягы психология жактан алганда окшогон өзүнө аялдар алат экен. Ал эми кыздар атасына окшоштуп, же болбосо атасынын жүрүм турумуна окшошкон эркектерди тандайт экен. Бул баягы уже изилденип, далилденип чыккан нерсе. Анан кийин бала дагы атасы кандай мамиле кылат өзүнүн апасына. 8 мартта эле гүл бербей, ай сайын гүл берип, жакшы сөздөрдү айтып, комплименттерди айтып, ошентип чоңойгон бала өзүнүн аялына ошондой мамиле кылат экен. Ошондой гүлдү жумалап, ай сайын бере турган, тиги ар кайсы жака алып барып чыгарып, үлгү болуш керек экен. Биз сөз менен айткан же болбосо телевизордон көргөн нерсени көрүп, кайра бир кубастан кирип, бир кубастан чыгып кетет экен балдардын. Ата эне андай мамиле кылып, ошону көрсөтсө, балдар да ошону туурайт экен. Анткени башка үй бүлөдө жашаган жок да. Бир үй бүлөдө жашап, көргөн нерсе бирөө эле. Эгерде балдарыбыз ар кайсы үй бүлө жашап, бул үй бүлө мындай экен деген болсо, анда кичине мындай салыштырып, анализ жасап, анан өзүнө туура нерсени алып алат. Бир үй бүлө жашагандан кийин ошону алып барат экен. Мисалы бала бул баягы жакшы жагы, кандай болуш керек. Бизде кандай болуп атат? Зордук, зомбулук болгон үй бүлөдө кийин балдар, кызы болсо айтат, апам чыдап жашаган экен. Атам сабатчы, апам чыдап жашаган, мен да чыдайын деп ушундай мамиле кылат экен. Туурабы? Анан кийин эгерде үй бүлө ажырашып кетсе, үй бүлө ажырашуу болсо, жаш бала ошону көрүп, атасынын мамилеси, атасынын көңүлү, же болбосо атасынын тарбиясы жок чоңоюп калат экен. Кийин ал дагы үй бүлөдө мындай үй бүлө куруп, же болбосо үй бүлөнүн ажырашып кеткен оңой эле экен деп, ада ошондой мамиле кылып калат өзүнүн үй бүлөсүнөчү. Анан өзүнүн баласына туура эмес тарбия берип коюш мүмкүн экен. Анткени өзү атасынын тарбиясын жакшы көрбөй калган да. Ошондой эле кыздар деле ошондой. Ушул модельди кайталайт. Ошондо биз азыр бүгүн ушуну токтотсок, үй бүлөлүк зомбулукту, ажырашууну, эрте турмушка чыгууну токтотсок, жакшы психологиялык жактан, экономик жактан жакшы үй бүлөлөрдү биз азыркы күндө өстүрүп, азыркы күндө түзсөк, шарттар түзсөк, эртең биздин мамлекетибиз дагы туруктуу, бай, жакшы өнүккөн, күчтүү мамлекет болот экен. Анткени ажырашып кеткен үй бүлөдө жаш бала биздин үй бүлөм эмнеге мындай? Достордун үй бүлөсүн карайт, ал жакта баары жакшынакай, атасы бар, апасы бар, алардын мамилеси, тарбиясы жакшы. Аларга баланын ою мындай экен, мен эмнеге ушундай үй бүлөдө чоңойдум, менин үй бүлөм эмнеге мындай толук эмес деп мындай обидасы, таарыныч болот экен. Капаланат экен, ата энесине капаланат экен, коомго капаланат экен, мамлекетке капаланат экен. Ал ошол капаланган баланы чоңойгондон кийин мындай бир көп мыйзамдарды бузгонго оңой бузат экен. Анткени анын обидасы бар да. Деги эле жалпы эле дүйнө жүзүндө обидасы бар. Алар ушул обидасын чыгарыш үчүн ушундай бир жаман нерселерди бейбаштык кылып, ушундай ошол аркылуу чыгарат. Балдар бул протест катары иш кылат экен. Кээинки балдардан сурасаң, эмнеге айнек талкаладың? Мындай айта алат, жөн эле. Ушундай кылгым келди. Мындай психологдор менен сүйлөшкөндө караса, обидасы ошол жакта жатат да. Көп учурда ошол мисалы өзгөчө баягы сексуалдык зомбулук көргөн балдар кичке кезинде кийин ошол эле маньяктар адам өлтүргөн, уурдаган, жаман нерсени кылган, ошентип протест катары чыгарат экен.
Мисалы, биз баарыбыз эле кичинекей кезде төрөгөндө баарыбыз жашнакай таптаза төрөбүз. Каяктан чыгат уруулар, маньяктар каяктан чыгат? Анткени ошо чоңойгон кайсы чоңойт? Үй бүлөдө чоңоет. Же болбосо бир ошол коомду жааматта чоңоет. Ошо кошуналары же болбосо ошол чоңойгон жери жаман болсо, ошо кичинекей бала таптаза периште болуп төрөлгөн баарыбыз ошо төрөт экен. Ошо периште болгон жаш бала каяктан бузулат? Мүмкүн ошондой болушуна шарт түзүлүп калат. Шарт түзүлүп калат да. Шарт түзүп коет, да. Ошол жаш болуп турбайбыз. Ал баланы менен ал бала ошондой зомбулукка кабылган, же ошондой нерсени көргөн, баягы физикалык зомбулукту көргөн балдар менен дагы иштеш керек экен, алар менен сүйлөшүш керек экен. Ошол мектептерде жанагы психологдор аябай чоң ролду аткарып турган адамдар да. Мына бул Комитеттер, айткан жана жергиликтүү комитеттер зордуу зомбулук боюнча сактоо жана коргоо үй бүлөнү. Ошол комитеттер мисалы мыйзамдуу түрдө түзүлүп атат. Мыйзам бекитилди. Ошо менен азыр жана айтылгандай жердин баарында түзүлүшү керек. Ошондо ар бир айыл өкмөтүндө түзүлүшү керек болуп атат. Мыйзамдуу түрдө шарт түзүлдү. Эми мына өзүң жерлердин баарын кыдырып көрдүң, өз көзүң менен көрдүң, эмне жетишпейт? Мына ошолорго толук кандуу ошол комитеттер билип атабы эмне менен иштеш керек экенин. Көпчүлүк учурда эгерде өкмөт тарабынан өйдө жактан баягы спускается деп коет го, документ айтылат, ошону түзгүлө дегенде кагаз жүзүндө түзүлөт дагы иш жүзүнө келгенде алар кандай, балким билишпейт кандай иштешти, эмне менен иштешти, эмне жыйынтык алыш керек. Тияктан айтышты, булар кылышты. Жок дегенде кагаз жүзүнө түзүп коюшту. Туурабы? Эмне ошолордун иштеп кетишине эмне кандай шарт түзүш керек, эмне жетишпейт? Эң башкысы бул көйгөйдүн толук кандуу түшүнүгү жок. Түшүнүгү жок болгондуктан маалымат ошол кесепеттери кандай болот. Зомбулук болгондон кийин кесепеттери кандай болот. Ошол эле үй бүлөдө, ошол эле эркекке аялга кесепет, ошол жерде ошол үй бүлөдө жашаган балдарга болгон тийген кесепети абдан мен айтып кеттим жогоруда. Абдан мындай мамлекетти талкалай турган кесепеттер болот. Анткени абдан оор. Буну биз көп жакшы түшүнбөй жатабыз. Кесепеттер өтө оор. Бүгүнкү болгон көйгөй ал көп эле үй бүлөлөрдө болот. Уруш чыгат, ал болот. Бул мындай норма катары, бирок ошону туура жолго салып кетүү. Ошол абдан жакшы нерсе да. Ошол туура жолго салып кетүү. Ошол балдар менен туура түшүндүрүп бериш керек. Анткени үй бүлөдө аял менен эркек ар кайсы үй бүлөдө чоңойгондо тиги жакта эрежелер башка, бул жакта эреже. Анан экөө кошулганда баягы тиги эки дүйнө кошулгандай болуп, анан бири-бирине баягы эрежелерди бири-бирине жакпашы мүмкүн. Жакпашы мүмкүн, албетте. Бул боло берет, болот. Сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, урушталыш болот, бирок аны деген балдарыбызга көрсөтпөй, балдарыбызды көрбөй тургандай кылып, өзүнчө сүйлөшүп алып туруп анан кийин чечиш керек. Мындай. Эми сиздин сурооңузга кайрылсак, жергиликтүү бийлик ушу көйгөйдүн кесепеттерин абдан оор экендигин жакшы түшүнүп жатат. Түшүнгөн айыл өкмөттөр бар экен. Ал жакта ушул баягы ушу көйгөйдүн үстүндө иштеген комитеттердин мүчөлөрүнө абдан жакшы колдоо көрсөтүп, өздөрү да кийлигишип, абдан жакшы Бюджеттен акча алып, бюджеттен баягы айыл кеңештерге акча бөлүп беришип, буну менен эмнечи керек экен. Анан биз барганда ошо кайра эле ошо мектеп бийлик органдарына, көбүнчө ошо мектеп директорлоруна кайрылып келет элем. Мектеп директорлорунун анткени ошол мектептерде азыркы биздин 9-10, 11 класстагы балдар чоңоюп атат. Окушууда мектептерде чоң тарбия бериши мүмкүн, бериши мүмкүн эмес, берет. Анткени биздин азыркы күндө ошол 5 класстан жогору көбүнчө түштүк областтарында ата-энелердин көбү Россияда. Албетте чоң класс тарбия берет, бирок андан тышкары ошол мугалимдер өз ата-энесине толук кандуу баягы ата-эне болбосо да, бирок мугалим тарбия бере турган абдан азыр жоопкерчилиги
жоопкерчиликтүү мындай алга түзүлүп калды. Мектептерде аябай ушул тарбияны жакшы бериш керек, туура түшүндүрүш керек. Анан биз сабак өтүп атканда Аида Касымалиева деген депутат болгон, режиссер болгон, жакшы эрте кеткен турналар деген видео тасма даярдаптыр. Өтө сонун тартылган. Ошол жерде балдардын, ата энелердин, зомбулукка жабыркаткан келиндердин эмоциялары өтө сонун берилген. Режиссер жактан оператор дагы жакшы иш алып барыпты. Ошол жерде, ошол видеодо бир жер бар, баягы мектеп окуучулар баягы форум театр өткөрүшүп, ошол именно биз баягы жерлерде ошол видеону көрсөткөндөн кийин көбү ошол форум театр өткөрүш керек экен, абдан сонун нерсе экен деп ошондой чечимге келишти. Ошону өткөрөбүз деп аябай баарына жагып ошол нерсе. Ошон үчүн мектеп директорлорун кайрылып келип атат. Форум театр деген нерселерди эгерде өткөрсөңүздөр, ушундай үй бүлөлүк зомбулук боюнча, эрте турмушка туруу боюнча, деги эле үй бүлөнү пландаштыруу боюнча ушундай форум театрлар өткөрүп, ошол сабактар көп өткөрсөңүздөр, биз келечекте көп үй бүлөлөрдү сактап, жакшы үй бүлөлөрдө жол ачкан болобуз. Бир сурай берейинчи, ушул тиги аймактарды кыдырганда кандай терс көрүнүштөрдү байкадың? Именно ушул тиги эме менен, зомбулук менен байланышкан, ошондой эле эрте турмуш курган боюнча. Кыска. Терс көрүнүштө аябай мындай жанды кейиткен, жүрөктү орта турган көйгөйлөр бар экен. Эң эле жаман мындай терс көрүнүштөрдүн бири бул жанагы 5-6 класстагы эле ата энелер кудалап коет экен дагы. Ошол кудалаганда 5-6 класстагы кыздар өзүнүн мектебине барып, өзүнүн эле баягы чоң окуган классындагы кыздарга басым болуу, кандай десем, басым көрсөтүп болот экен да, мындай мактанып, мени ушинтип кудалап койду. А сен болсо, сен ичиңе кереги жоксуң, сен дагы деле ичиң кудалаган жок, сен ичиңе кереги жоксуң деп, ушундай басым катары психологиялык жактан мындай азыркы сөз менен буллинг деп коет экен, эми мындай шылдыңдоо сыяктуу да, ушундай көрүнүштөр бар экен. бул эми мактаныч болуп атат да, мына мен 5-6-7 класстын кызы, мен ушундай кудалаган деп. Эми ошо ата энелер каякта калып атат? Дей турган болсун. Ата энелердин Жасаган иши да. Ооба, бирок эми көйгөйдүн дагы жакшы жагы бар. Көйгөйдүн баягы көп нерсенин бир эки тарабы бар да, ошол көйгөйдүн дагы жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Ушу көйгөйдүн эми жаман жагы дебейм, баягы ошол эле ата энелер да түшүнсө болот. Кудалаган ата эне эмес. 7-9 класс бүткөндөн кийин мен 3 кызым бар. Мына 9 классты бүтүп атат. 2-3 айлык курстарга окусун, повар болобу же тигүүчү болобу, болду, мен ону жогорку окуу жайга эмес, 10-11 класстагы кийимин алып бере албайм. Акчам жок. Андан көрө 9 класстан кийин аны күйөөгө тигизине кетсин. Мен бага албайм деген шулар бар. Ошондой шылтоо да, эми тиги кыздар үй бүлөдө ошо 9-класска жетип андан ашканда эле уже мындай чоочун адамдай мындай жектеп калышат экен да, ашык адамдай болупчу. Анан ошон үчүн аларды ошол 9га жеткизип, андан кийин жанагы болгону күбөлүк эле алат да. Орто бизде деген мыйзам бар да, 9-классты сөзсүз бүтүш керек, анан 10-11де оку өзүнүн эрки депчи. Ошон үчүн көбүнчөсү 10-11де окушпайт. А кыздарды болсо акырын жана жеңичинен күйөөгө беришет. Бул баласынын укугун бузуп атканын ата эне түшүнбөйт. Бул кыздын келечегине муну менен балта чаап атканына анча түшүнүшпөйт. Анткени кыз бала ошол окууга болгон укугунан ажырайт. Күйөөгө чыккандан кийин бүтүп ошол жакта кызмат кылат, бала төрөйт. Анан качан окуйт? Ал билими жок болгондон кийин, эгерде ажырашуу же дагы бир башка оор абалга туш келсе, ал балдарын бага албайт. Балдар эмес, өзүнүн ден соолугуна кам көрө турган акчасы болбойт да.
Мен дагы ушул урматка окшоп ушундай бир эмеге Жалал Абадка барганыбызда акимдин орун басарынын да бир кары апа ыйлап отуруптур да, сен ошол күйөө баламды жазалап бер дейт да. Анан акимдин орун басары айтып атат, сиз ошо кызыңыздын жашы жете электе эмне күйөөгө бердиңиз, сиз да күнөөлүсүз, мен 3 баласын кантип багам дейт. Ал ажырашты, 1 айга жетпей башка аял алып алды дейт. Ошону жазалаш керек дейт. Алимент бербей атат, балдарын бакпай атат. 1 ай болду дейт да. Анан эми 1 айда алиментке бердиңерби? Берейин десе, нике кагазы жок. Анткени 3 балалуу болгончо нике кагазын алышпаптыр. Ал учурда ата-эне көңүлгө албайт дагы, анан жанагындай оор абалга келгенде эми мен ал кызымды да кантип багам дейт. Кыздын колунда кесиби жок, бир жерден барып иштегенге да. Ошондо ал тиги байбиче киши түшүнүп атат ошол кыздын тагдырын туура эмес бычып коюшканына. Бузулду. Мондай оор абалдан кийин ошону билинип атканы өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Бузулду. Аны кайра оңдой албайсың. Эми ушундай учурларда балким ошол эле аялдар кеңеши, ошол эле жана жергиликтүү комитеттер, зомбулук боюнча, сактоо жана коргоо боюнча, ошолордун иштери ушул жерде зор болуш керек да. Ошол эле аксакалдар соту. Эң негизги эмне үчүн ушундай эмелер болуп атат? Эмне үчүн ушундай укук бузулат да? Бул чында укук бузуу да. Укук бузуу. Эң биринчи ошо укуктук жактан биздин жарандардын маалыматтуулугу жок, анан абдан ошо укуктук сабатсыздыгы болуп атат да, укуктук сабатсыздыгы күч болуп атат. Анан ошол коомдук институт катары аксакалдар сотторунун мүчөлөрү дагы ошол гендер саясатынын туура эмес түшүнүшөт. Ошол кыздарга балдардын алдын алуу иштерин жүргүзүшпөйт. Алар болуп бүткөндөгү факты менен гана иштешет да. Андан кийин женсоветтер дагы ошол эл менен аялдардын укугу боюнча, деги эле элде укук боюнча кандай иш алып барыш керек, ошол жөнүндө дагы маалыматтуулугу жок. Иштейт элек, бирок кантип иштейбиз? Бизге үйрөткүлө деп атат да. Бул дагы бар. Анан жана КПНС мүчөлөрүн түзүштү, бирок түзгөндөн кийин аларды дагы ошол потенциалын көтөрүш керек. Эл менен иштегенди үйрөтүш керек. Анан жаштар комитеттерин да тартыш керек мындайдачы. Анан коомдук алдын алуу борборуна биригишкен, кээ бир жерде бар, кээ бир жерде жок. Бул анткени биз именно жергиликтүү мыйзам өкүлдөр, тиги бийлик өкүлдөрү, айыл өкмөт менен айыл кеңеш ошол коомдук институттардын иштешине анча көңүл бурушпайт, кызыктар эмес. Ошон үчүн ал институттар дагы өз билгениндей эле иштеп атышат. Бизде азыркы учурда ошо Бириккен Улуттар уюмуна биз мүчө мамлекетпиз да. Анан аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу комитетинин Кыргызстанга сунуш берилиптир. Аксакалдар сотун ошол жанагы мыйзамдуу 17 субъект бар да, ошол үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамын аткаруу боюнча 17 субъект бар. Ошо 17 субъектиде аксакалдар соту да бар, ошол жерден чыгарып салуу боюнча. Анткени алар аялдарга туура эмес мамиле кылат деген изилдөөнүн натыйжасында. Биз болсо ошого кичине мен жеке өзүм дагы мындай каршы болуп атам да. Бул аксакалдар соту илгертеден бери эле чыкпай аларды иштетиш керек, туура иштетиш керек. Анткени жерлерде аксакалдар сотунун статусу бар, аброю бар да. Анан аларды дайындаш керек да. Силер момундай иштерди жүргүзгүлө деп. Анан аларды чыгарып коюпсоң, берки женсовет терге караганда, жанагы зомбулуктун алдын алуу комитеттерине караганда аксакалдар соттору менен эл эсептешет экен. Анан ошолорду ошол аксакалдар сотун жөн эле окутпай, дайындабай туруп эле аксакалдар соту кылып койгонда. Эми ошолорду дайындаса болот. Анан эми аларды дайындашка көп акча деп дагы мындай каршы чыккандар бар, көп акча кетет депчи. Анан биз барган жерден айыл өкмөттөр менен сүйлөшсөк, кээ бир айыл өкмөттөр айтат, аксакалдар сотунун курамын алмаштырам деп атышат да. Алмаштырып, ошол мыйзамды билген юристтерден кошулса, дагы ушундай женсоветтерден кошулса, анан сөзсүз аксакалдар сотунун курамына аялдарды дагы кошуп, анткени
жаш келин кыздар аксакал кишиге айта албайт өзүнүн көйгөйүн. Жанагы дайындаш керек да, алардын да потенциалын көтөрүш керек. Анан ага көп деле акча кетпейт го деп ойлойм. Анткени бизде бир мындай практика болгон. Область боюнча бардык сот аксакалдардын председательдерин чогултканбыз. Ошондо көп болсо бир 40-45 эле киши болот, эң көп болгондочу. Эгерде жергиликтүү жанагы обл администрациянын каты менен чогултсаң 100% катышат экен. Келип беришет экен да. Анан ошолорду келтирип, ошолорду үйрөтүп, анан өзүңүздөрдүн ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ошол курамыңыздар менен, аксакалдар сотунун башка мүчөлөрү менен ушул маалыматтарды берип, тренинг өткөзүп, кайра тест өткөзүп туруп, анан бизге салыңыз десе, ошону жасайт да. Жасап туруп, анан кийин алардын уже иштөө жанагы мамилесин өзгөртүш керек. Ошентип өзгөртсөк, анткени аксакалдар соту айтты десе, эл угат алардычы. Ошон үчүн бул аксакалдар сотун чыгарбай эле колдонуш керек. Тем более азыр аксакалдар сотунун мыйзамына өзгөртүү киргизип атышат. Анан ошол өзгөртүүдө аксакалдар сотуна дагы айлык карайт экен. Эми мурда алар деле айлык албай эле иштеген, айлык алган учурлар да болгон кичинечи. Эми 1720 сомбу ушундай айлык алышчу да. Ошол деле аксакалдар соту ошол эле акчага деле иштеп беришет да. Анан мында айлык алып атса, мыйзамда өзгөрүү киргизип атса, ошол мыйзамга ошол зомбулук боюнча дагы иштөө боюнча аларды милдеттендириш керек дагы. Анан аларга ошол кошумча милдеттенмени коюш керек, ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча, же болбосо ошонун туура чечүү боюнча. Абдан жакшы сөз айтылды. Алдын алуу иштери көпчүлүк жерлерде аксап жатат десек туура болот го дейм. Эгерде ошол эле жаштар комитети, аялдар кеңеши, ошол эле аксакалдар соту, көпчүлүк учурда аксакалдар сотторун айтат да, уже болгон иштен кийин, мына көйгөй болду, болгондон кийин анан кийин аксакалдар сотунан келип ошондой чечилип атат да. Ошол эле аксакалдар соту жана айтып кеткен бирки жогорку эки уюмдардагы кошо биргелешип иштеп алдын алуу иштерин алып барса, балким кескин түрдө азаят беле үйдөгү болгон зордук зомбулук, болуп жаткан жанагы балдарды таштап кетүү, балким жанагы азыр приоритеттүү болуп туруп биринчи акча табуу болуп атат. Ошон үчүн жана миграцияга кетишип, анан кийин акча салып коюшуп, менин балама акча салып атам дейт. А балага ошол акча эмес, эненин, атанын мээрими керек экенин алар унутуп коюп атышат да. Ооба. Эми балага келген башкалар колдонот. Ооба, ошондой да учурлар бар да. Эми бул комитеттерди анан кийин жанагы силер алып барып аткан женсоветтер менен болгон иштери пилоттук канча? 12. Эми бул деген орусча айтканда капля в море, бир эле тамчы да. Бизде канча айыл өкмөтү бар? 452. 452 айыл өкмөтү, 32 шаар бар. Мындан кийин ошолордун бүт баарына мисалы 500гө жакын эмени түзүш керек болуп атат, түзүлүшү керек экен, ошолор иштеши керек экен. Эми ошонун баарына 12 пилоттук гана жүргүзүп аткан иш менен ошонун калган канчасы калып атат? Баары бир 470-80 калып атат да. Ошолордун баарына кантип калганына кантип үйрөтүүгө болот? Бул албетте эми бул чоң каражат, бунун баарын тең үйрөтүш. Кандай ушул абалдан кантип чыкса болот? Мен ушул пилот деп эле бөлүп карабай эле, мисалы үчүн мен азыр жана айтып кетпедимби бир практиканы, область боюнча аксакалдар сотторун жана чогулттук депчи. Анан женсоветтин председательдерин деле чогултуп, бизде ошондой практикабыз да бар. Баягы жетекчиликтерин окутабыз дагы. Анан өзүңдүн тиги курамдарындагы айымдарды же болбосо баарын составын окутуп туруп, анан бизге протоколун, жанагы анкетный тиги эме сурамжылоон ошол кагаздардын баарын жөнөткүлө депчи. Жөнөткөндө биз ошону билебиз, андан кийин талап кылып аларды да өткөздүрөбүз. Анан жок болсо азыр эми Zoom менен дагы чыгуу оңой болуп калбадыбы? Ошол ал деле анча акча талап кылбайт да.
Анан Zoom менен дагы кошумча ар түрдүү мындай болот. Биз баардык эле адамдар мисалы жана кайра сабак берүү талантты болбошу туура, баарыныкы эмес. Бирөөлөр болсо укту, аны даже сонун кылып андан ары жеткизиши мүмкүн. Ошол өзү окуганы менен өзү түшүнүп, бирок жеткизе албагандар бар да. Анда кандай кылабыз? Эгерде жеткизе албаса, ошону ошону ачык айтыш керек. Мен ушуну айтып жеткизе албайм. Анда бизде деген обычно чакырганда 2ден кишини чакырабыз да. Ошо 2 киши келип, экөө бири-бирине мындай жардамдаш болуп, анан толуктуу болуп өткөзөт. Анан бизде ошол дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Барды өткөзгөндөн кийин бир момент болуп бир сыйра кыдырабыз же башка проекттин алкагында мисалы үчүн чыксак, сөзсүз алардын дагы акыбалдарын барып көрүп, билип келебиз да, потенциалы кандай болуп калды, эмне болду, эмнеге муктаж. Мисалы үчүн азыр биз деген азыркы учурда ошол үй бүлөлүк зомбулук менен иштөө боюнча бир сыйра тренинг өткөнбүз. Ошол азыр бүт бардыгын кошуп, жаңы кичине бир памятка, ошол жанагы зомбулуктун алдын алуу комитети сыяктуу тиги аялдардын демилгелүү топтору да бар да, комитет жок жерлердечи. Анан ошолорго памятка деп мындай эскертме, кичинекей жана психологиялык жардам берүү боюнча китепче иштеп чыктык. Эми азыр зум кылып туруп ошол китепчени кантип колдонуш керек, болуучурга кандай көңүл буруш керек деп аларды дагы дайындайлы деп атабыз. Андан кийин иш жүзүндө оор абал болсо биз жанагы ментордук поддержка кылабыз, консультация берип айтып турабыз да. Эми баягы бир эле нерсе менен окуп бүтпөйт да, баягы чектелбейт. Кылым бою окуп, кылым бою үйрөнүш керек, жашоо ошондой да. Зордук зомбулук жөнүндө сөз болуп атат. Эрте турмушка чыкканы боюнча ала качуу бизде абдан чоң көйгөй. Абдан чоң көйгөй. Муну мисалы бизде мыйзам боюнча 18 жаштан өйдө гана турмуш курууга болот. Бирок ошондо дагы баягы макулдугу менен. Макул. 18, 19, 20дакыны ала качып кетүү деген эме жок да мыйзамда. Ал үчүн дагы мыйзам чегинде жооп бериши керек. Кантип муну менен күрөшсө болот? Урмат. Эң чоң көйгөй бул экономикалык көйгөй болуп, мамлекеттин алакабы экономик жактан ошол кесипетен келет бар. Албетте. Бирок ошентип коюп эле эчтеке кылбай коюу да болду. Көйгөй бар, көйгөйлөр бар, зомбулук бар, эрте турмуш кургандар бар. Бирок эми кимибиз айрык болсо дагы, бирок бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Чыштап коюу бул туура эмес. Эми ушул баягы эле ушул эле баягы YouTube, жанагы Facebook, жанагы WhatsApp, жанагы эмелер аркылуу эле жаштарга маалымат жеткирип туруш керекпиз. Туура маалымат жеткиребиз. Массалык маалымат каражаттар аркылуу туура маалымат жеткириш керекпиз. Учурда пайдаланып, анда мен өзүм баягы жигит болгондон кийин ошол жаш жигиттерге кайрылып берет элем. Эртең өзүң билимиң жок болсо дагы, жогорку билимиң жок болсо дагы, же орто билимиң жок болсо дагы, эртең баягы жаңы турмуш курууда жалаң билимдүү кыздарды издегиле. Эгер ошентсеңер, ал кыздар мисалы ушул азыркы жигиттер только баягы билимдүү кыздарды карайт экен деп, анан алар дагы билимге умтулуп баштайт. Ошон үчүн жигиттер силерге кайрылып кеткен ушул эмне үчүн? Анткени эртең силердин балдарыңарды үйдө тарбиялаган ким? Силердин аялыңар. Энеси билимдүү болуш керек. Энеси билимдүү болсо силердин балдарыңар да билимдүү болот. Ошондуктан жигиттер жалаң билимдүү кыздарды карагыла, издегиле, ошолор менен сүйлөшкүлө, ошолор менен жакшы турмуш Ала качпагыла. Билимдүү кыз эч жокто өзүн ала качпайт.
Мен ошо региондогу элдерден уктум да, айтат, биз мурда тил оозу жок, айтышпай турган, үй кызматын жакшы кыла турган эле кыздарды, билими жок эле ушундай кыздар керек эле бизге. Биз ошондой деп талап койчу элек. Азыр билимдүү кыздардан алгыла деп балдарыбыз кайтып атабыз дейт. Аны эмнеге андай көз карашыңар өзгөрүп калды десек, азыр жумуш табылбайт, жумуш табылышы оор, особенно эркек балдарга дейт. Эгерде балам кыйналып үй жайым, үй бүлөсүн бага албаса, анда билимдүү кыз тиги баламды сүйрөп, үй бүлөсүн сүйрөп багып кетет экен дейт. Ошон үчүн мен мындай приоритетти өзгөрттүк деген деген эме бар да. Анан кийин ооба, эми бул бир четиден жана ажырашпай алып кетсе деген жакшы тилек, конечно. Анан бирок деген экөө тең чогуу иштеп, үй бүлөсүнүн экономикалык абалын оңдогонго экөө тең салым кош керек да. Анан мен ушул эмеден пайдаланып дагы бир айтып кетчү нерсе, биз Кыргызстанда ар бир 5-чи нике ажырашууга туш келип атышат. Мунун баардыгы тең ошо үй бүлөнү курууга дайын эмес, үйлөнүп алышкандыктан болуш керек. Экономикалык абал, жумушсуздук, билимсиздик, ушунун баардыгы таасир этип атат. Анан бизде 20-жылдын жыйынтыгы менен жанагы сот аткаруучулардын статистикасында 47.300 мындай злостно неплательщик деп коет экен, тиги балдарына алимент бербегендин айласын тапкандар ушул 47.300 экен. Ал эми андан тышкары никеси катталбай алимент ала албагандар канча, же болбосо мындай жеке сүйлөшүп алып, анан макул деп тиги нотариус аркылуу эле сүйлөшүп алып көнүшүп, бирок ошондо деле 1-2 ай төлөп анан төлөнбөй кеткендер канча, башка мындай эмелер көп. Анан 6 ай, ошо 4-5 айдан өйдө карай алимент бербей жүргөндөрдүн саны бул кичинекей Кыргызстан үчүн абдан чоң экен да. Ал эми миллиондогон калкы бар, мисалы үчүн Украинада 20 миңге да жетпейт экен. Ал эми биздин коңшу эле Өзбекстан бир кезде цифра чоң болгон дейт. Азыр мисалы үчүн 90%дан 10%га түшүп калды дейт да. Калган баары жакшы төлөтүшүптүр, анткени жанагы сот аткаруучулар прокуратурага карап калыптыр, мыйзамды катуулатышыптыр да. Бул дагы ошол алиментти төлөбөй коюу, бул дагы зомбулукка кирет. Убакыт бүтүп баратат биздин бүгүнкү берүүнүн. Бул бүгүнкү биздин силер менен болгон кеңеште мындай кичинекей корутунду кылгым келип атат. Демек, эрте турмушка чыгуунун кереги жок. Бизде 18 жаштан баштап кана турмушка чыгууга болот. Ошондо да ала качуу эмес, өзүнүн ыктыяры менен 2 жаштын биргелешип сүйлөшүп, анан кийин баягы макулдугу менен болушу керек да. Болуп жаткан нерселер менен күрөшүш керек. Алдын алуу практика жана профилактика иштерин деп атабыз. Алдын алуу иштерин жүргүзүш керек. Бул жерде урмат болсо белгилеп кетти, билимдүү болуш керек экен. Эми билимдүү жалгыз гана кыздар эмес, балдар дагы болуш керек. Ошондо үй бүлөгө жана балдарына жакшынакай тарбия берилет. Билимдүү адам бул билимдүү адам. Дайыма бакы куралы күчтүү болот дегендей да. Үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү керек. Эгерде ушундай коркунучтар бар болуп калса, уялбастан сөзсүз кайрылыш керек. Бул кайрылуу милиция кызматкерлерине, ошол эле жанагы комитеттерге, үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча күрөшүү жана сактоо боюнча комитеттер ар бир жерде түзүлүп жатат. Ошолорго кайрылыш керек. Аксакалдар сотуна кайрылыш керек, аялдар кеңешине кайрылыш керек экен. Деги эле жергиликтүү мамлекеттик жана органдарга кайрылса, бул иштер алдыга жылат го. Ошо менен баягы унчукпай калбай, көмүскө да калтырып, анан кийин чыдап, ушинтип жашаш керек экен дегенден алыс болуш керек экен. Силерге абдан дагы бир жолу чоң ыраазычылыкты билгизгим келет, убактыңарды таап ушинтип биздин берүүгө катышып бергениңиздер үчүн. Мен эскертип кетейин, бүгүнкү биздин коноктор болуп, Нурмат Казакбаев тең төрага, Жарандык союз коомдук бирикмесинин тең төрагасы, Бакен Досалиева, аялдарды колдоо борборунун директору. Ушу менен биздин бүгүнкү берүү бүттү. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен бирге болгон Галина Давлетбаева.
Сиздерге чоң рахмат, убакытта апышын келтиргениңиз үчүн. Бул чоң